тиктокко чейин душман бир Сыдык деген баласы бар. Мен тиктоктун президентигин дей берген бир эле сойыр бала бар. Сыдык деген аттан да айланса болот. Мен Таятамдын аты өзү бул Таятам аттап калган экен. Анан Сыдык деген бул сахабанын аты Абубакыр Сыдык Чынчыл деген бул атты өтө сыйлап жүрүш керек. Бул тескерисинче аябай кыйнап жүрөт да бул атты. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Мен атымы кыйнабайм, мен атыма достойный адаммын мен. Сыдык дегени бул Абубакир сахабага Кудай тараптан берилген экинчи ат бул. Чынчыл деген. Мен тиктокто жалган сүйлөбөгөнүм үчүн мен сакталып калганмын биякта. Бир да жалган сүйлөбөйм. Не только тиктокто, жашоодо дагы жалган сүйлөбөйм. Эринис ака жөнүндө сөз кылсыз берди. Мен Эринис аканын үйүндө чай ичкен адаммын. Керек болсо машинасында Бишкектен Жалал-Абадка чейин келген күндөрүм дагы болгон. Же көргөзөйүнбү азыр туруп туруп. Пауза кылып турайын. Таптым. Assalamu alaikum. Kurban aytыңар марек болсун. Эринис ака. Айт марек болсун. Курбандыкка сыдыктап кеттим. Вот, ушул Эринис Бөрүбаев болот. Сиз го муну 100ден 1 ишине кылган ишине жарабайсыз, мындай оценка берип коеюн сизге. Биз биякта туурада анча-мынча тартипсиздик болот, башка болот. Грубо тартипсиздик болсо, атайын укук коргоо органдары бар, милиция деген бар, тартипке чакырып, өтө оор сөз айтып койсоң, алып кирип камап, же камалгандардан 3-4 болду. Ошондой. Сизди жеңем билбейт да баягы иштер, туурабы? Мен билем. Менден кечирим сурап, ашкере кылбай эле кой, бүтүрүп кой дедиңиз, бүтүрүп койдумбу? Бүтүрүп койдум. Так что мындай тийишпестен жөн жүрүң. Тийишпестен жөн жүрүң. Сүйлөсөңүз тим эле хадистен сүйлөйсүз, бир карасам аңгырап ырдап аткан болосуз. Болбойт сыйкырчы, көз ачык, шайтани музыка менен аңгырагандардын орду каерде деген пайгамбарыбыз. Эгер иманыңыз бар болсо, мындай айтып коюң. Аңгырагандардын орду